Неме, мен ушул адвокаттар жөнүндө айткым келет да. Акча алганы да элдин укугун тебелейт, акча албаганы да укугун тебелейт. Прокурор да тебелейт, соты да тебелейт. Кыргызстан эли эмне кор болгон элби? Биз баарыбыз Качан ушул байкуштарга чечилет бир маселе? Айткылачы туугандар. Бул качан биздин укугубуз корголот? Биз кайсы өлкөдө жашап атабыз? Соты сотто хан болуп алса, адвокатта. Бул карапайым элдин укугун ким коргойт? Акча алганы да коргобойт экен, акча албаганы да коргобойт экен. Же коомдук уюмдарга эле керекпи Кыргызстандын эли? Айткылачы калк. Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуу жасайм. Мага тиешеси жок, расписка менен чечим чыгарып койду жогорку сот. Прокурор өзүнүн козгогон ишин өзү жаап атат. Биз жабыркап көчөдө калдык. Үйүңүздү бузуп кетип атабы же кандай болду? Жок, мен үйүмө мага тиешеси жок, расписка менен 1020 сомдук. Мага тиешеси жок, расписка менен чечип койду сот. Жаңы жагдай менен чечип койду. Уголовный ишти жаап койду. Оказывается, этого нету. Мына азырчы эң кейиштүүсүчү, мынакей 160 миң деген азыр эчким албайт ал айлыкты. Президенттен кийин эле ушул айлыкты мына сотторго алып койду. Мына бүгүн биринчи коомчулук ушу соттордун айлыгы көтөрүлдү, адилеттүүлүк болобу деп келдик, Кана адилеттүүлүк болгону? Мына ушул жердечи прокуратуранын үстүнө булардын соттордун үстүнө эбей минип алганда прокуратура десе бу дейт, болбосо 600 сомго 3 миллион сомдук үйдү алат деген эмне деген ушундук. Мына мисалы соттор акыйкаттуулук болсо кайра каралсын деп чечпейби? Кана чечкени? Жок кана. Адвокат кайка качып кетти дейсиз, Кудайрым эке. Керек болсо ошол Азыр Мавлянова Майра Меженин укугун коргоп, фамилиясын унутуп калдым, Айнура деген адвокат келген. Сот процессинде чоң сизге бир суроо. Азыр тиги Мавлянова Майра Меженин адвокаты сиздерге сот решениясы кандай чыкты? Кай жерде мыйзам бузду, кай жерде эме болду? Сиздерге мындай интервью берген жок. Сиздер интервью алган жоксуздар да? Муну кандай түшүнсөк болот? Бул жактан алабыз. Жок, бул жерде соттун секретари, пресс-секретары сот тараптуу гана берип коюшу мүмкүн. А бул жерде адам укугун жактоочу менен жактоочу сиздерге бериш керек болчу. Мына ошол тартып койсоңуз, жактоочу качып кетти. Мына бул жер критерий да качып атат. Мына тарткан келген. Бул жерде ушунун баары тартылган баардын президент Садыр Нуркожоев сизге саботаж кылгандагысы. Бул жерде таза фактын баары, ушунча элдин баарын көрдүк. Бул жерде даже уш жерде сотрудниктер өздөрү да көрдү. Адвокаты качып чыкты, уш жерде интервью берген жок. Мавлянова тиги Майра Меженин укугун коргогон укук коргоочу адвокаты келип сотто катышкан. Пресс-секретарь КТРден келди дагы тартты процессти. Андан кийин соттун решениясы кандай чыкты, результаты кандай чыкты? Эшикте турушту КТР, аны тарткан жок. Андан кийин адвокаттан соттун чечими мыйзамдуу чыктыбы же мыйзам чыктыбы, ошол результатын алган жок. Адвокаты качкан бойдон кетти. А бул жерде КТР журналисттер болсо, биз түштөн кийин келип пресс-секретарь Верховный суддан алабыз деп атат да. Эми ал деген болбойт да. Ошол мисалы үчүн мен укук коргоочу болсом, кимдин укугун коргоп атсам, мен ошол жерде соттор кайсы мыйзамды бузду, прокурор эмне деп сурады, башка эмне сурады, мен ошол результатын айтышым керек эле да. Жок, бул жерде адвокаты качып кетти. КТРК кирип ошол соттун решениясын тарткан жок, адвокатты сураган жок. А бул жерде пресс-секретарь сурайм деп атат. Кайра кайталап атам сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Рахмат. Кеттик, жаман давление болуп өлчү болдум. Бул вообще Кыргызстанда беспредел болот. Ошол урматтуу эл журт. Баары эле ошо сот тарабынан акыйкат издегендер биякта. Биз да бүгүн Анар эже Мухаммедова Анар эжебиздин Север электр боюнча соттошуп аткан кызмат абалында түртүп жиберген. Ошол боюнча сот отурумуна катышканы келгем. Аяк келсем биякта андан көп кишилер акыйкат издеген. Соттун айлыктары эмнеге көтөрүлдү андачы? Акыйкат жок болгондо эмне кереги бар андачы? Эмне кылыш керек ошондо? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Баарыбыз чогулушубуз керек. Кимге барарыбызды билбей калдык. Бу жердеги жарандар айткандай, только аксакалдар соттунан эле баш керек. Сокулуктагы эмне кылды? Ким эле чипин чыгарып жиберишти. Ушинтип эле талкалабасак болбой калды. Сот болуп атканда деген мени деген жанагы Уметов жана түртүйгөн киши мени деген аягында аферистсиң деп да. Ошондо дагы прокурор мунчукпай койду. Сот деген вообще это же оскорбление же личности, правильно? Мунчукпай коюшту. Андан кийин анан ушу бүттү, сот отуруму бүткөндөн кийин карасам
жанагы Үметов деген менен жанагы судья Оторбаева деген жаш кыз экөө чогуу чыгып баратат. А эмне экөө чогуу чыгып баратат? Эмнеге чогуу чыгып баратат? Значит, бир эмеси бар да, договору бар да. Туура эмес кылат азыр. Майра эже. Бир жуманын ичинде жазса болот. Анда судьяга деле болот экенде жазса. Майра эже. Азыр КТРге тартып атпадыңыз? Тартыда соттун өкүмдөрү кандай чыгып атканын, чечимдери кандай кабыл алып атканын боюнча тарткан жок. Заңда туруп алды. Бул бир. Экинчи, сизди защита кылган адвокатка ошонун результатын айт. Кай жерде Майра эженин укугу бузулду, кайсы мыйзамдарды бузду десем, ушул жерден качкан бойдон келди. Кандай түшүнсөк болот? Мен түшүнбөй калдым. Эмнеге түшүнбөй калдым мен? Түшүндүрүп бериш керек эле да. КТРге айтыш керек эле да. Бос адвокаттын интереси жок да эмнеге? Коргош керек болду. Туура чыктыбы, туура эмес чыктыбы? Бос эмес, мындай адвокаттын интереси жок. Ай соттор менен Сүйлөдү, туура эмес чечим чыгарды деп сүйлөдү ичинде. КТРге сүйлөдү, ал чыга ал чыкпай ал белгисиз да. Менден айтыш керек болчу да жарандарга. Туура эмес чечим чыгарды, макул эмеспиз деп. Мына качкан бойдон кетти, дыргаяктан алмады. Результатын айтпайбы ошону? Незаконно. Мамлекет төлөп берген. Мамлекеттен каржыланган атвокаттар да коргой атат. Мамлекет ойлоп атат, биз бекер адвокат берип, мамлекет несенен акча берип каржылап жөнөтүп атабыз элдердин укугун коргоп. Кана коргогону? Мамлекет төлөп берген акчаны дагы алат. Булардан дагы алат. Булардан дагы 160 миңге чыгат айлыктарын, Дагы 160 миңге чыгарып, акырапайым эл бечара мына көчөдө калып атат. Качан биз оңолобуз? Кыргызстан эли керек. Айлыгын миллионго чыгарсаңар деле ошол соттордун чечими ошол эле бойдон болот экен да. Адилеттүүлүк деле борбойт экен. Болбойт, жок. Анда кандай ишке барышыбыз керек эми? Кыргыз элине башына келген түйшүк болду да. Баардык эле соттон жабыркагандар, туура эмес чечимдер, прокуратурадан закты жегендер карапайымдын эле башына тийип атат, а чоңдордуна тийген жок. Мынакей өзүңүздөр күбө болгондор баардык эле ошо соттордун акыйкатсыздыгынан, прокуратуранын туура эмес чыгарган чечимдери, соттордун туура эмес чыгарган чечимдерине. Кыскасы мыйзам оңолушу, иштеши жок болуп калды да Кыргызстандачы. Моңча элди көрүп атасыздар да, ыйлатып жүрөт мына. Ар бир өзүнүн проблемасын бүт соттордун туура эмес чыгарган чечимдери менен. Государственный эле интерес болгон. ошондой болуп калды да. Башталып калды го ана кирелиби? Ана биттик барганда айтылат. Биздин жолубуз посмол эмес.